Eski sağlam altındırdı canlarım, birge жүргөн күндөрүмдө жанарым. Eski sağlam altındırdı canlarım, birge жүргөн күндөрүмдө жанарым. Birge жүргөн күндөрдө жанарым ey, алгаш жолу сүйгөнүмдө жанарым. Birge жүргөн күндөрүмдө жанарым ау, алгаш жолу сүйгөнүмдө жанарым. Жанарым ey, жанарым, жүрөгүмдө сагынып жанарым. Жанарым ey, жанарым, жылуу сөзүң салмадыңбы жанарым. Өтсө күндөр эсте калар жанарым, неге жүрөк тутанат жанарым. Өтсө күндөр эсте калар жанарым, неге жүрөк тутанат жанарым. Жылдар өтөт арадан жанарым ей, жүрөгүмдө бир арман жанарым. Жылдар өтөт арадан жанарым ей, жүрөгүмдө бир арман жанарым. Жанарым ей, жанарым, жүрөгүмдө сагынып жанарым. Жанарым ей, жанарым, жылуу сөзүң салмадыңбы жанарым. Өтсө күндөр эсте калар. Мекенибизде саат 18. Жайдыргыштыр, жайлоо жытту илеби. Баласында барды ою тилеги. Билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен. Бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде саат 18:00 журналист Асел Кайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Кутман кеч, ардактуу угармандар, саламатсыздарбы, калай калың журт. Күнөстүү өлкөбүздүн туш тарабында биздин үй бүлөлүк окуя радиосунда угуп жаткан ар бир угарманга салам жолдойбуз. Ар бир үйгө ынтымак, ар бир үйгө ырыскы тилейбиз. Ошентип биз уктуруубузду баштайбыз, ардактуу угармандар. Көз ачып жумгуча мына кыштын акыркы айы дагы кирип келди. Акыркы айынын алгачкы шейшембисинде адаттагыдай эле дал ушул маалда эфирге чыгуучу апалар мектеби уктуруусу кайрадан назарыңыздарда. Угуп жатканыңыздар үй бүлөлүк окуя радиосу. Микрофондо мен, журналист Асел Кайыпова, режиссерлук пультта Канат Алмамбетов. Бүгүн биз ушу апалар мектеби долбоорунун алкагында дасторкон ажары же болбосо туура тамактануу деген теманын айланасында сөз кылалы деп турабыз. Бүгүн студияда мейманыбыз бар. Кыргызстандын региондоруна туура тамактануу боюнча даярдалган долбоорлорду ишке ашыруучу адис, педагог, котормочу, лидерликке даярдоо мектебинин мугалими Камалова Кыял Төлөмүшовна бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы, Кыял? Жалпы угармандар менен учурашып, өзүңүз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин атым Камалова Кыял. Кант шаарында турам. 4 балам бар. Ушул туура тамактануу боюнча долбоорду региондордо алып барып иштешип жатканыбызга 3 жылдан ашты. Буга чейин да бул темага абдан кызыгып келгем. Бүгүн ушул тема боюнча сүйлөшүү үчүн сиздердин студияга келип отурам. Рахмат бизге убактыңызды бөлүп келгендигиңиз үчүн. Чындап эле ардактуу угармандар, бүгүн биз ушул айрыкча апалар үчүн керектүү болуш керек дасторкон ажары же болбосо туура тамактануу, үй бүлөбүздү туура тамак аш менен камсыз кылуу деген тема. Тамак аш негизи адам баласынын жашоосунун ажырагыс бөлүгү. Үй бүлөдө апалар же болбосо үйдүн кожойкеси бул маселеде биринчи орундагы эксперт деп айтсам туура болот болуш керек. Азыркы учурда тамак аштын көп варианттары бар, көп түрлөрү бар дегендей. Тез татым деп айтылып жүргөн фастфудтардан баштап базарларда, ашканаларда даярдалган, ресторандарда даярдалган дегендей жеткирүү кызматтары аркылуу үйүбүзгө чейин жеткирилип жаткан. Кыскасы адамдардын, калайык калктын тамактануусу үчүн ар түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн кызматтар бар. Азыркы учурда
Ошондой болсо дагы тамак ашты үйдөн даярдоодон өтөрү жок десем жаңылышпасам керек. Анткени үйдө гана биз ушу балдарыбызды, үй бүлө мүчөлөрүбүздү коопсуз, даамдуу, чын жүрөктөн сүйүү менен жасалган, чын көңүл менен жасалган таза тамак аштар менен камсыз кыла алабыз. Ошону менен катар эле адам негизинен үйүндө тамактанат көбүнчө учурда. Андыктан үйдөгү тамак аштын сапаты, пайдалуулугу, ошондой эле зыянсыздыгы эң башкы маселе. Демек үй бүлөсүнүн ушул нукура, таза жана зыянсыз тамак аш менен камсыз кылуу аял затынын бирден бир артыкчылыгы болсо керек. Аял заты буга өзгөчө көңүл бурушу керек. Үй бүлөсүнүн саламаттыгын, балдарынын ден соолугун кааласа, сөзсүз аял заты ушул нерсеге көңүл буруш керек. Бирок дээрлик ар бир аял заты, мындай карасаң, эми кыргыз келиндери айрыкча тамак аш жасаганды билесиңби, тамак жасаганды билесиңби десе, эми билбейм деген аял заты жок. Баардыгыбыз билебиз дегендей. Бирок ошол билем дегенибиз менен канткенде ошол биз жасаган тамак пайдалуу болот, канткенде зыянсыз болот, канткенде витаминдүү болот дегенди көп маани бере бербейбиз. Андан сырткары ар бир эле кожойке, жеке мен дагы мисалы үчүн күн сайын үй бүлөгө ошо тамак жасаш керек болгондо эмне тамак жасасам деген маселеге туш болуп калабыз. Баш катырган учурлар болот кожойкелер. Мындай карасаң, үйдө баардык эле азык түлүктөр тургансыйт, эт баары жогунун баары тургансыйт, бирок үй бүлөм үчүн даамдуу, пайдалуу, анан калса баягы замандын өнүгүшү менен мындай кызыктуу тамактарды жасап берсем деп ар бир эле кожойке баш катырат болуш керек. Кээде болсо эми эптеп эле үйдөгүлөрдүн курсагын тойгузуу үчүн айрыкча ушу иштеп жүргөн айымдар, жумуштан колу бош болгон айымдар баягы арыдан бери бир макарон куурак алып же картошка куурак алып деген сыяктуу жагдайдан чыккан учурлар да кездешет. Куурулган тамак аштын зыяны жөнүндө да эле көп айтып келебиз, бирок анын ордуна канткенде башка тамактарды жасап, ошол зыяндуу тамак аштардын ордун канткенде зыянсыз тамак аштар менен алмаштырсак болот дегенди ойлогондо көп эле кожойкелер чыгуу жолун таба албай кыйналышат. Кээде үйдө улгайган адамдар болот, же болбосо ашказаны ооруган, ички органдары ооруган адамдар бар болсо, аларга дагы мүнөздөп пайдалуу тамак жасап беришке туура келет. Анан балдарыбыз болсо көп учурда таттуу нерселерди жегиси келет деген сыяктуу маселелер бар эмеспи? Ошондуктан биз бүгүн сизди ушул туура тамактануу боюнча жакшы кеңештерди бере ала турган адис катары чакырып отурабыз берүүбүздүн алкагында. Эмне үчүн туура тамактанышыбыз керек, тамак аш жана азык заттар, тамак аштын түрлөрү, жумалык меню түзүү деген сыяктуу маселелерге токтолобуз. Андан сырткары угармандардан ушулга байланыштуу суроолор келип чыкса, ошолордун негизинде дагы ой жүгүртөбүз. Ардактуу угармандар, темага байланыштуу суроо сунуш пикирлериңиздер болсо, мурдагыдай эле байланыш сандарыбыз аркылуу бизге чыгып билдире берсеңиздер болот, суроолоруңуздарды берсеңиз болот бүгүнкү мейманга. Андыктан түз эфирге 0312 91 19 19 сандар аркылуу чыгасыз. Ал эми WhatsAppка билдирүү калтырууну же Telegram байланыш каражатына билдирүү калтырууну каалаган угармандарга 0705 53 16 64 сандары кызмат кылмакчы. Эмесе кезек сизде, урматтуу Кыял айым. Сөздү ушул эмне үчүн туура тамактанышыбыз керек дегенден баштасак. Биз эмне үчүн туура тамактанышыбыз керек деген суроону бергенде, көбүнчө айыл жерлеринде биз айымдарга кайрылганда аябай күлкүлүү жоопторду берип жатышты да, арыкташ үчүн депчи, же болбосо зыяндуу тамактарды билип алыш үчүн депчи. Анан биз ошо жерлерде семинарларды өткөндө ушул суроодон баштаганда аябай кызыктуу жоопторду беришет. Бирок көбүнчөсү ушул эки жоопту көп айтышат да. Туура тамактануу бул арыктоо менен байланыштуу. Балким аял заты үчүн бул аябай көйгөйлүү маселе. Ошол себептен ошондой эле зыян деген сөздү көп айтышат да. Анан бирок мен ушул сабактарымды даярдап жатып изилдеп көргөндө, чынында жаратылган нерселердин баардыгы пайдалуу экен да, кандайдыр бир пайдасы бар экен. Бирок адам ошону кандай колдонгонуна жараша бизге ал пайда же зыян алып келет экен да. Ошондой эле кайсы убакытта колдонобуз жана кандай өлчөмдө
колдонобуз да. Көп учурда адамдар туура тамактанабыз дегенде бул пайдалуу, бул зыян деп экиге бөлүп алышат экен да тамактардычы. Бирок мен ушул айыл жерлерине барганда дагы мен айтып кетем да, керек болсо тамекинин дагы пайдалуулугу бар, анткени аны ооруну басаңдатуучу дарыларга кошот депчи. Биз элестете албайбыз да, аябай катуу ооруган адамдар эгер ошондой ооруну басаңдатуучу дарылар болбосо кантип жеңип кете алмак ошол оорусунчу, жеңилдик жок болмок да. Же болбосо спирт жок, биз кантип медицинаны элестете алабыз. Бул да ошо таза тамак аштын түрүнө кирбесе да, адам өзүнүн денеси үчүн кабыл алган суюктуктардын бирине кирет, бирок аны туура эмес колдонгондуктан көп адамдар көп көлөмдө колдонгондуктан таза спирт эмес, ошо арак, шарап түрүндөчү аракечтикке берилип көп тагдырлар талкаланып атпайбы. Ошол себептен мен бул орусча стереотип деп коет го, бир түшүнүк, зыяндуу анан пайдалуу деп тамактарды бөлүп албастан, биринчиден биз ушул нерсени эсибизге алалы. Бул дүйнөдө жаратылган азык түлүктөрдүн баардыгы пайдалуу, баардык өсүмдүктөр, баардык жаратылган нерселер пайдалуу, бирок биз аларды кандай колдонгонубузга жараша ал бизге зыян же болбосо пайда алып келет деп баштайбыз да. Анан албетте баардыгыбыз эле билебиз, биринчиден биз күч кубат алыш үчүн, кайрадан калыбыбызга келип иштеш үчүн, энергия алыш үчүн тамактанабыз биринчи себеби. Экинчиден биз кандайдыр бир оорулардан, инфекциядан денебизди коргош үчүн, анан иммундук системабызды бекемдеп, иммунитетибизди көтөрүш үчүн дагы тамактанабыз да. Анан мен бул тармакта чынында аябай мыкты адис эмесмин, диетолог эмесмин, бирок ушул темага кызыкканыма мен апам себепкер болгон да. Анткени айыл жеринде жашап жатып, апам айылдык ден соолук комитети деген комитетке катышып, анан ушул туура тамактануу боюнча сабактарды угуп келип биз менен бөлүшүп, анан айтып берчү эле да. Майды мындай колдонуш керек экен, таттууну мындай көлөмдө колдонуш керек экен деп аябай активдүү ошо көп үй бүлөлөргө барып жаш келиндерге дагы айтып берет эле ушул жөнүндө. Анан кийин биз 2014-жылы бала бакча баштап калдык, жеке бала бакчачы. Ошондо дагы мен меню түзгөнгө келгенде аябай таң калдым да, анткени ушунчалык бизде чектелүү экен да. Көп тамак аштар окшош, көбүнчө эле окшош азык түлүктөрдү колдоносуң. Анан ошондо да өзүмө суроолорду берип, анан изилдене баштагам. Бул суроодо бизге башка маданияттарга да кайрылсак аябай бизге чоң жардам болот экен да. Анан көбүнчөсү ошо чыгыш өлкөлөрүнүн тамактары чынында абдан жеңил жана чөптөрү көп, чөп ар кандай жер жемиштерди колдонгондуктан аябай кызыктуу болду мага ошо чыгыш өлкөсүнүкү. Анан ошондой эле экинчи суроо, биз ошо угармандарга узаткан семинарларды өткөндөчү, чынында эле силер биздин коомчулукка ушундай сабактар керек деп ойлойсуздарбы деп сурайбыз да. Балким бул батыш өлкөлөрүнүн абдан жакшы жашаган, өнүккөн мамлекеттердин эле маселеси, балким кыргыздарга өтө деле тиешеси жок деген ойлор бар. Балким сиздер бул семинарга бирөө чакырган үчүн өтө деле кызыкпай эле, жөн эле милдет болгон үчүн балким кээ бирөө келип калдыңар деп айтсак жок дешет да. Биз көрүп атабыз. Анткени мындай айланабызды карап көрсөк, акыркы убакта дарыканалар аябай көбөйүп кетти да. Чынында эле биздин кантта бир борбордо 2-3 шаардын борборунда 2-3 дарыкана бар болгон болсо, азыр 10 чактыдай болуп кетти да, ошо борбордо элечи. Анан бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул чындап эле биздин ден соолугубуз начарлаганы жөнүндө. Ошондой эле адамдар көбүрөөк ушул дары дармектерден көз каранды болуп калгандыгы жөнүндө, ошол дары дармектерге таянып калганыбыз жөнүндө айтып атат го дейм да. Анан бул менин жеке оюм эле эмес, чынында эле ошол жерлерге барганда
адамдар менен сүйлөшкөндө алар да айтып атышат да, чынында эле шаар жерлеринде эле эмес, айыл жерлеринде деле ушундай болуп калды депчи. Бирок биз ошону алдын алсак болот экен да. Анткени дары деген бир жерибизди дарылайт, бирок башка жерибизди талкалайт экен, чынына келгендечи. Ошон үчүн биз алдын алыш үчүн ооруп калып, андан кийин ошол дары дармектерге үй бүлөнүн каражатын коротпош үчүн биз тамактанууга көбүрөөк көңүл бурсак, кантип биз туура тамактансак болот, кантип биз өзүбүздүн ошо жеп жаткан тамактарыбызды дагы сапатын жакшыртсак болот, кантип биз витаминдүү тамактарды жесек болот, балдарыбызга да кантип биз ушул тармакта туура жол көрсөтсөк болот. Ошол жөнүндө ойлонсок, чынында бул деген 99% биздин ден соолугубуз ошол тамактануудан көз каранды болот экен да. Анан албетте бул тармакта изилдеп келгенде биз баары бир ушул химия, биология тармагынан кандайдыр бир терминдерди билип алышыбыз керек болот экен. Мен жерлерге барганда өтө татаал, анан адамдар аябай кыйналып түшүнбөстөн, аябай жеңил түшүнүп бир нерсени, анан бир нерсени үйрөнүп, ошону күнүмдүк жашоодо колдонуп калса деген максат менен өтөм да сабактардычы. Ошон үчүн андай терминдерди көп колдонбогонго аракет кылам, бирок эң жөнөкөй бир терминдерди билип алсак жакшы экен да. Ошо биз тамактанганда азык түлүк биздин ошо денебизге пайда алып келген бул макронутриенттер деген бар экен. Макронутриенттер бул макро деген сөз өзү эле айтып турат да, чоң, көп көлөмдө бизге керек дегенчи. Бул май, углевод, белок, анан сууну да ушул жака кошуп койсок болот экен да. Бул адамдардын денесине көп өлчөмдө керек болгон. Анан кийин микронутриенттер. Микронутриенттерге бул майда кичинекей өлчөмдө бизге керек болгон баардык витаминдин түрлөрү кирет экен. Анан мындан сырткары минералдар кирет экен да. Кальций, калий, цинк, темир, йод дагы кирет бул жака минералдар. Анан биз көбүнчөсү, мен байкаган боюнча, тамактын даамына көп көңүл бурабыз, анан кийин сырткы көрүнүшүнө көп көңүл бурат экенбиз да. Бирок ошол тамактын канча калория экенине же болбосо кандай витаминдерди камтыйт, ошол жөнүндө көп деле кызыкпайт экенбиз да. Мисалы үчүн айыл жерлерине барганда, шаар жерлерине деле барганда биз угармандарга углеводдор дегенде кайсы азык түлүктөрдү элестетесиздер десек, көбү жооп бере албайт да. Углеводдор мисалы үчүн бизге ичек ардыбыздын сак саламаттыгы үчүн жооп берип, химикаттарды чыгара турган, ичибиз катылаш үчүн өбөлгө түзө турган углеводдор. Анан углеводдор дегенде эмнени элестетебиз дегенде көпчүлүгү жооп бере албайт да. Углеводдор дегенде эң жөнөкөйлөтүп айтсак, бул жер жемиштер да. Жер жемиштер. Анан эгерде белок дегенде эмнени элестетесиздер дегенде, белок дегенде көбүнчө жооптор бар. Себеби белок дегенди көп угат экенбиз, кош бойлуу кезде дагы апалар угушат. Бул эт, фасоль, жумуртка, протеиндер да, башкача аты дагы белокторду протеиндер дейбиз. Анан ошондой эле майлардын да ар кандай түрлөрү бар. Анан майлар жөнүндө айтканда, көп эле майлар зыян, май деген зыян деп айтышат да. Бирок эгерде биз изилдеп көрсөк, майлар жок, биз жашай албайт экенбиз да. Майлар бизге клеткалардын пайда болуусуна жардам берет экен да. Сөзсүз түрдө биз майды колдонушубуз керек экен ашканада. Бирок көлөмүн аябай жакшылап биз текшерип, канча көлөмдө колдонуп атканыбызды карап турушубуз керек экен. Анан бул туура тамактануу жөнүндө теманы, чынын айтканда, бир саатта баардыгын камтып айтыш аябай кыйын да. Биз кээ бир мектептерде өткөндө 3 күндөн, 3 сааттан, ушундай 9 саат, 10 саат кылып өтүп беребиз. Ошондо дагы практиканы кошкондо, көрсөтүп бергенде кайсы бир тамактарды убакыт
дагы керек болуп калат да. Анан азыр мен ар бир нерсе жөнүндө кыска айтып кетишим керек болуп атат, жалпы маалымат бериш үчүн дагычы. Ушул май жөнүндө айтып кетсем, көп адамдар ошондо мага мындай суроо берип атышты да, ошондо канча көлөмдө колдонсок болот депчи, майдычы. Анан көп жерлерден издеп көрдүм, ар кандай адамдарга суроолорду берип көрдүм. Анан акырында ошо өзүм үчүн бир жыйынтык чыгарганда, ошо күнүнө бир чоң кашык май десек болот экен да, бир адамга ошо бир чоң кашык май жетиштүү болот экен, бул норма болот экен да. Андан азыраак болсо болот, бирок андан ашырганда биз холестерин деп угуп атпайбызбы, ошо кан тамырларда пайда боло турган же болбосо ашыкча бизге салмак кошо турган ошондой зыяндуу май болуп калат экен да. Андан кийин суу жөнүндө айткым келет. Суу жөнүндө акыркы жылдарда аябай эле көп айтылып келатат. Суу көп ичишибиз керек экен депчи. Анан албетте биз сууну көп ичишибиз керек, анан сапатына сөзсүз көңүл бурушубуз керек да. Өзгөчө тоолуу аймактарда кээ бир жерлерди кыдырып барганда биз ичип алып өзүбүздүн ичибиз ооруган күндөр да болду да, ал жердин суусунчу. Ошо башында билбей абайлабай суу ичип көнүп калгандыктан ичип алып ичим ооруган күндөр да болду. Ошол себептен кийинки учурларда мен кеңеш берип калдым. Жанагы өтө деле кымбат эмес фильтрлар бар го, чайнек сыяктуу элечи. Ошо сыяктуу фильтрларды колдонуңуздар. Мурункудай хлор кошуп, сууну тазалап, ушундай суу түтүктөрүнө көңүл бурулбай калган. Ошол себептен кээ бир айылдарда чынын айтканда арыктардан деле суу ичкендер бар экен, булактардан суу ичкендер бар экен. Ошол жерлерде сөзсүз суунун сапатына көңүл буруп, тазалыгына көңүл бурушубуз керек. Анан 2 литр, 3 литр ичиш керек күнүнө деп айтылат да негизинен. Бирок менимче адам өзүнүн денесине жараша, өзүнүн талабына, денесинин талабына жараша ичиш керек. Анан аз-аздан көндүрүш керек экен да. Бир жерге барганда ошо бир мектептен бир мугалим эже айтып атпайбы, ошо сууну көп ичиш керек, күнүнө 2 литр ичиш керек десе, ал эже бир ичкенде 2 литр ичиш керек деп түшүнүп алыптыр да. Анан эртең менен тууру эле 2 литр суу ичип, анан бир аз убакыт өткөндөн кийин өзүмдү аябай жаман сезип, көнүм айланып кыйнала баштады дейт да денемчи. Ошон үчүн 2 литр же 3 литр суу бул бир күнгө эсептелген. Анан кийин түштөн кийин 4-5терден кийин ичпей эле, көп ичпей эле коюш керек да. Негизи түштөн кийинки саат 1-2лерге чейин эле. Анан семинарларды өтүп бүткөндө аягында мен дайыма айтам да, көп нерселерди унутуп калышыбыз мүмкүн, бирок ушул семинардан бир пайда калсынчы бизде. Бир нерсени аткаралы иш жүзүндө күндө эртең менен бир чыны суудан баштасаңыздар депчи. Анан эгерде биз кайнатып ичсек сууну, анда көп минералдары жок болуп кетет экен да. Ошон үчүн чийки сууда минералдар көп, биздин денебизге пайдасы көбүрөөк болот экен. Ошон үчүн сапатын текшеребиз албетте. Таза суу, эч кандай кошулмалары жокпу, кир эмеспи, кээде курттар чыккан деле күндөр болуп атпайбы, ошолорду албетте текшериш керек. Эң жакшысы кечкисин сууну куюп коюп, анан эртең менен ичсек да жакшы болот экен да. Ал ошол бөлмөнүн температурасы менен болуп денебизге аябай жагымдуу болот экен. Анан мага мисалы үчүн иче карын ооруларынан мен аябай көп кыйналчумун, кичинекейимен баштап элечи. Ушул суу ичип баштаганда ошол нерселерден арылдым да мен. Кээде тамак ичип атканда эле аябай ашказаным кармап калып, ошо иче карындарым түйүлүп калып, жакпай калган тамак болгондо ошондой учурлар болчу. Азыр дайыма эртең менен суу менен баштайбыз, үйдөгүлөрдү да ошого көндүргөм. Ал эми бул оору башталып калбадыбы? Ушул коронавирус башталгандан баштап биз сууну имбирь, анан кийин лимон, анан бал менен суу кылып алмаштырдык да. Жөн эле суу ичпестен ошо С витамини көбүрөөк болуш үчүн, иммунитетти көтөрүш үчүн.
бал менен лимон анан имбирди кошуп суу жасап, балдар мектепке кетип атканда дагы ошол суудан ичип кетишет да. Анан жакында ошол жумуштан бизден суранышты эле тест тапшыргыла билиш керек болуп атат. Жаңы жылдан каникулдан кийин ковид балким алып жүрүүчүлөр бар депчи. Анан тапшырсак жолдошум экөөбүз тең ооруп турбуз да ковид мененчи. Менде антителалар аябай күчтүү экен. Анан сиз катуу оорудуңуз беле дейт. Чынында катуу деле ооруган жокмун да. Бир убакыт болгон алым кетип, анан даам жыт сезбей калганчы. Бирок ойлодум да ошол күндө ошондой суусундук ичип, имбир, лимон, ошо бал менен ичип тургандыктан, анан ошо туура тамактанууга да көп көңүл бургандыктан бизге ошондой жеңил өтүп кетти окшойт депчи. Ошол анан ошентип суранам угармандарданчы. Ошол уккандан кийин биздин сабактарды башка нерсесин колдонбосоңуздар дагы ошо күндө эртең менен ач карын бир чыны суудан баштаңыздар депчи. Бир стакан, анан балким башында толук бир стаканды же бир чыныны ичип алыш кыйын болот. Кичинеден баштаса болот да. Балким бир уртамдан, анан экинчи күнү дагы 2 уртап, анан кышында мен жылуураак кылып ичкенди жакшы көрөм. Жайында болсо албетте муздак кылып иче берсе болот. Биз өзүбүздүн денебизге жараша ошондой сууну колдонсок болот экен да. Анан көп ооруларды ушул суу ичкен менен эле алдын алса болот экен да. Мисалы жана өттө таштар пайда болуп атпайбы биздин бөйрөктөрүбүздө. Ошолор дароо эле таш болуп пайда болбойт экен да. Алар башында деген майда кум сыяктуу топтоло берет, анан кийин убакыт өткөндө барып анан катуу көлөмү чоңураак ташка айланат. Анан ал учурда адам приступ кармаганда анан албетте операция кылыш керек болот. Өттү алдырып салып атышат көп элечи. Бирок ошо чыгыш медицинадагы иштеген адамдар менен, Кытай адамдар менен, Корея адамдар менен сүйлөшкөндө алар айтышат экен да, өттү эч качан алып салбаш керек депчи. Ошо алдын алып аракет кылыш керек дарылаганга. Анткени өт деген бул тамак сиңирүүгө эле эмес, иммунитетке дагы жооп берет экен да. Анан өттү алып салганда адамдын иммунитети түшүп кетет экен да. Ошон үчүн болушунча алдырып салбаганга аракет кылыш керек экен. Демек алдын алыш керек баардык ооруларды. Ооба. Эгерде өтүн алдыргандар абдан көп го азыр биздин өлкөбүздө, жарандар. Өзгөчө бул жерде ооруканаларга барып көрсөкчү, түштүк жактан аябай көп адамдар келишет экен да, анткени майлуу тамактарды аябай көп жешет да. Анан ошо майлуу тамактар дагы өбөлгө түзөт экен, ошондой таштардын пайда болушуна. Анан эгерде суу ичип турсак, бизде ошол табарсыкта дагы пайда болот го, көбүнчөсү эркектерде ошондой таштар. Суу ичип турса, ал суу эле жууп чыгып турат экен ошол калдыктарды. Албетте сууну дагы бир жолу кайталай кетейин, сапаттуу суу болуш керек да. Ошол топтолбош үчүн да, таш болбош үчүн сууну эле жетиштүү ичип турсак, бул биздин сулуулугубузга дагы тиешелүү экен да. Биздин терибиздин көрүнүшүнө суу ичип турсак, терибиз дагы сулуусумак таза болот экен. Ичинен жуулган сыяктуу. Ооба. Анан көбүнчөсү эле айтышат да, эми биз чай ичип атпайбызбы, суусундуктарды ичип атпайбызбы, ар кандай сок ширелерди ичип атпайбызбы депчи. Бирок аларда ар кандай кошулмалар болгондуктан суудай пайдасы болбойт экен да. Анан башында ошо сууну ичип баштаганда чын эле көңүң айланып ичкиң келбейт да. Анткени таттуу нерселерге көнүп калгансың, же болбосо кымыз, жарма сыяктуу кычкыл ар кандай даамы болуш керек деген ой мененчи. Рецепторлар эле сууну кантип иче бересиң дегенде, ооба, даамы жок да. Рецепторларда иштебей калат экен да, көбүнчө ошо күчтүү даамдарга көнүп калып, анан кийин табигый өтө билинбеген, бирок ушунчалык жагымдуу даамдар болот экен, ошолорду сезбей калат экен да. Бирок убакыт өткөндөн кийин кадимкидей суулардын
даамдарын сезе баштайт экенсиң. Ар кайсы жерлерде суунун даамы да ар кандай болот экен да. Биз көбүнчөсү эле айыл жеринен окуп жүргөндө Бишкекке келгенде хлоркасы ушунчалык көкөйүңө тиет, иче албайсың деп айтчубуз да. Азыр болсо биз хлорка кошулбаган эле жерлерге барганда хлорка кошулбаган эле суунун даамын билип коесуң да, бул жерде бир аз шор экен депчи, бир аз туздуураак экен. Бул жерде топурак даамданат экен депчи, кадимкидей рецепторлор дагы жанданып иштей баштайт экен. Анан мен таң калганым ошо 13 жашта балам да ошону байкай баштаптыр да. Айылга барганда менден сурап атпай, апай, эмне үчүн бул жердин суусу башкача, канттын суусу башкача депчи, даамдарды сезе баштайт экен да. Ошо андан бизге келген СМС билдирүүлөр бар экен. Бүгүн ушул биз жогоруда айтпадыкпы, тамак аш адамдын жашоосунун ажырагыс бөлүгү деп, анан кызыккан угармандар дагы болуп атат. Ошо суроолоруна орун бере кетеликчи. Саламатсыздарбы? Балдарыбыздын тамак аш маселеси жөнүндө айтып кетесиздерби? Менин балдарым чипсы, кириешки, кола сыяктуу нерселерди балдарыма алып бербейм дейт. Бирок чоң ата, чоң апалар көп алып беришет дейт. Айтсам таарынтып аламбы деп корком дейт. Ушундай тамак аштын зыяндуулугун айта кете аласыздарбы дейт. Анан балдарым менен сууну көп ичебиз, чайды көп ичпейбиз, же сууга варенье салып морс кылып колдонобуз, ысык чай да көп ичпейбиз. Зыяны болбойбу деген билдирүүсүн калтырыптыр. 388 номери менен бүткөн абонентте. Андан кийин экинчиси, Салам Оке радиосу тамак даярдап жатканда бир ирет колдонулган семечка майды колдонсо болобу, зыяны барбы жокпу дейт. Бул баягы бир ирет колдонулганга кайра ысытып кайра колдонгонго болобу деген мааниде сурап атат окшойт угарманыбыз. 693 номери менен бүткөн абонентте. Ушуларга дагы жооп бере кетсеңиз, андан кийин анан кайра биз берүүбүздүн нугуна түшөбүз. Абдан сонун суроолор экен, абдан сонун бөлүшүү экен. Биринчиси, аябай жакты мага ошо балдарыбызга кириешки, чипсыларды алып бербейбиз дегеничи. Биз ошо семинарларды өтүп атканда улуу апалар дагы келип калат да, ошондо биз аларга түшүндүрөбүз да. Көбүнчөсү биз мейманга барганда неберелерибизге эмнелерди алып кетебиз тасторконун үстүнөнчү. Таттуу паттуу момпо суйларды салып кетебиз да, чөнтөккөчү. Анан балага чоң апалар алып барып бергенде, ал деген ушунчалык мээримдүү, сүйгөн адамдын колу да, ал бала ошону аябай пайдалуу нерсе деп кабыл алат экен да. Ошон үчүн мен чоң апаларга ошо түшүндүрүп, сиздер деген ошол курамында эмне бар чипсынын, ошол кириешкинин курамында эмне бар. Мен балдарыма түшүндүргөндө жөнөкөй эле сөздөр менен мындай деп айтып коем да: балдарым, кириешки бул деген эски нан, өтпөй калган нан. Анан ар кандай татымдарды кошуп туруп, анан кайра жасап туруп сатат депчи. Эми ар кандай өндүрүүчүлөр ар кандай жасайт деңизчи, бирок менимче ошондойлор да бар да арасындачы. Анан кийин жеп көргөндө да өтө туздуу, чипсы дагы, кириешки дагы. Анан туз дагы составында йод болгон үчүн албетте бизге абдан керек, биздин жаш балдардын сөөктөрүнө да абдан керек туз. Бирок аны дагы биз кандай өлчөмдө колдонуп атабыз да. Мисалы үчүн колбаса азыктарында дагы байкасак тузду аябай көп кошушат да. Ошол жагынан зыян болуп, анан улууларга эми түз айтканда албетте аларга катуу тиет. Балдар жакшы көрүп атса, балдар сүйүнүп алып атса алардын колунанчы кантип айтабыз да. Бирок биз мисалы үчүн өзүбүздүн атыбыздан эмес, башка бирөөнүн атынан. Мен мисалы үчүн бүгүн радио берүүдөн ушундай угуп келдим. Балдарга бул аябай зыян экен. Чипсыны чынында биз курамын окуп көрсөк, көбүнчөсү картошка деген жок болуп калат кээдечи. Кээ бир чипсылардачы. Биз ойлойбуз да картошканы эле майга кууруп, туз, анча мынча бир татымдарды кошуп жасап атат депчи. Бирок окусаң чын эле картошка деген сөз жок да. Ошон үчүн ушул нерселерди эле бөлүшүп биз айтпай эле койсок болот, алып бербей эле койсоңуздар жакшы болот эле депчи. Анткени биз аларга акыл үйрөтө турган адамдар эмеспиз да, жаштар. Жөн эле ушундай экен апа, элестетсеңиз, кээ бир чипсыларда ушундай картошка деген да жок болот экен деп ушинтип маалымат бөлүшүп койсок эле, анан улуу адамдар өздөрү жыйынтык чыгарып алат деп ойлойм да. Анан экинчиден май жөнүндө суроого жооп берип кетсем,
биз ошо сиз да башында айта кетпедиңизби, куурулган тамактардын зыяндуулугу жөнүндө угуп эле жүрөбүз депчи. Эмне себептен зыяндуу экенин мен деле мурун терең ойлонуп көргөн эмесмин да, кийин ошо изилдеп көргөндө май ысып кайнаганда канцерогендерди бөлүп чыгат турбайбы, зыян канцерогендердичи, ал болсо рак клеткаларынын пайда болушуна өбөлгө түзөт экен да. Ошол себептен зыяндуу экен. Ошол себептен бизге көбүнчө дымдап бышыргыла же болбосо кайнатып бышыргыла деп кеңеш беришет экен да. Айылда жакында эле мен көрүп келдим, борсок бышырып атканда ал майды бир эле жолу эмес, түгөнгүчө колдонушат экен. Анан май капкара болуп түтөгөнгө чейин күтүшөт да. Ошо дак чыгып кетсин деп айтышат экен да. Аябай ысытып. Ооба. Эми бир убак болгон 90-жылдары бизде ошо аябай сапатсыз майлар болуп, анан кийин ошентип ысытып мындай түтүн чыккыча ысытпасаң даамы чыгып калчу да тамаккачы. Бирок азыркы учурда рафинированный деп көп эле таза майлар чыгып калбадыбы, андай даамы начар майлар жок деле калды го. Колго чыгарылган майлардын дагы сарыгычы майынын ошондой даамы бар болчу, бир аз ошондой ысытып ийиш керек болчу, анткени тамакта бир жагымсыз бир даам болуп калчу да. Жеп бүткөндөн кийин, жуткандан кийин бир тилиңе келип калчу. Ошол себептен ошентип чыгарчубуз. Бирок азыркы учурда дагы ошондой колдонушат экен айыл жерлериндечи, ысытып бир түтүн чыккычакты күтүп андан кийин бышырыпчы. Бирок бир эле жолу колдонулган майда эле ошол канцерогендер пайда болуп атат да. Анан 2 жолу, 3 жолу мен андай колдонбогонго аракет кылам да. Ошондуктан жанагы көчөлөрдө сатылган пирожкилер, хашандар, мисалы үчүн кандай майга куурулуп атат белгисиз да. Кайра ысытып атабы же үстүнө кошумчалап коюп эле баягы эски майга куурулуп атабы билбейбиз. Ошондуктан мүмкүн болушунча аларды балдарга алып бербей эле койгон. Алыс жолго чыкканда жолдор баягы балдар ачка болуп кетти дегенде түшүп алып пирожки алып бере коймой, хашан алып бере коймой же дагы ушул сыяктуу тамак аштарды алып берип коймой бар эмеспи. Ошондуктан бул нерсени эске алуу менен майда зыяндуу нерселер пайда боло тургандыгын эске алуу менен мүмкүн болушунча бул нерседен качсак деген кеңешти айта кетелик. Ооба. Эмесе ушул тамак аш жана азык заттар маселесине токтолсок, кантип биз тандашыбыз керек азык заттарды? Ошол жерден тамак аштын түрлөрү жөнүндө да айтып кетсем болобу. Анан бир нече жыл мурун бир WhatsApp'тан группалардан бири-бирибизге маалыматтарды жиберип турабыз го. Анан бир тамаша окуп калдым да. Бир чет өлкөлүк адам Кыргызстанга келип, кыргыз адамга жолугуп, анан сурайт экен, силерде эң сый тамак кайсы депчи. Анан манты дейт экен да. Ал кандай жасалат десе, эт, пияз, анан камырга уруп коебуз дейт экен. Анан жакшы экен. Анан балдарга үйдөн тогонок жакшы тамак жасап бергенде эмне тамак жасап бересиңер десе, оромо дейт экен. Ал кандай тамак десе, эт, пияз, анан камырга уруп коебуз дейт экен да. Анан жолдо шашып баратканда же жумуштан жетишпей калганда тез татым тамактардан кайсы тамакты алып жейсиздер көбүнчө десе, самсы дейт экен. Ал кандай тамак десе, эт, пияз, анан камырга уруп коебуз дейт экен да. Анан күлүп сурайт экен да чет өлкөлүк адамчы, силерде эт, пияз, анан камырга оробогон тамак жокпу десе, бар, кантип жок болсун, 5 бармак бар дейт экен да. Анын составына эмне кирет десе эле кайрадан эт, камыр. Ооба. Анан ошол тамашаны түштүк жеринде айтып берип атсам, аш дебейт беле, аш деп айтса болмок да дешти да. Бирок ашты карасаң деле ал деле ошол ундан көп деле айырмаланбайт күрүчтүн курамы. Анан кийин ал жерде деле эт, пияз, сабиз кошулат, май ошол элечи. Кууруп туруп, аябай пиязды, сабизди тим эле жок калгыча кууруп туруп. Ооба, ошол. Анан тамакты түрлөнтүшүбүз керек десе, ошол дагы экинчи ой адамдарда буга акча керек деген ой экен да. Тамакты түрлөнтүп жеш үчүн акча керек деп. Бирок чынында биз карап көрсөк, айыл жерлеринде таарууну мисалы үчүн колдонбойбуз да. Биз ошо бала бакчаны иштетип атканда мен айылдан сиңдим келип бизге жардам берип калды жаңы баштап аткан кезде. Анан үйүнө барып биз бала бакчада тааруу колдонобуз да, балдарга буламык жасаганда, шорпо жасаганда да колдончубуз. Анан
үйүнө барып таруудан ошо тамак жасап берсе, баласы айтыптыр да, апа ушунчалык эле кыйналып атабызбы, жөжөлөрдүн тамагын жеп калдык го депчи. Анан чындап карап көрсөк, арзан эле да таруу. Акыркы убакта айтып атышат эми кымбаттата башташты депчи. Акыркы убакта көп эле тамак аштар кымбаттап атат, май кымбаттады. Бирок кээ бир тамак аштарга салыштырмалуу таруу арзан эле. Бирок ошол тарууда 13 микроэлемент бар экен да, адамдардын денесине пайдалуу. Ушундай нерселерди изилдеп кошсок болот да. Анан көбүнчөсү биз деген тамактын даамын май менен чыгарабыз да. Майлуу болсо даамдуу болот депчи. Бирок специя, татымалдарга көп кызыкпайт экенбиз да. Көбүнчө суроо узатсаң, кандай татымалдарды колдоносуң? Кара мурч, кызыл мурч, туз, анан бир убакта жана кристалл деп аябай көп колдоно башташкан, бирок кийин бул ден соолукка аябай зыян турбайбы деп колдонбой калышты. Ал кристалдын да түрү болот экен да, соядан жасалат экен, табигый кристаллчы, бирок алар кымбат экен. Кыргызстанга көп деле кирбейт экен да аларчы. Жасалмалары болсо, анын курамында соя жок, ар кайсы эле бир химиялык заттарды аралаштырып эле жасап коет экен да. Анан аябай кубанычтамын, акыркы убакта көп колдонулбай калды, бирок жана салаттарды көчөдөн алып калабыз го. Сабиз, фунчоза, козу карын, ошолорду байкасак көбүнүн даамы окшошуп кетет да. Менимче ошолорго азыркыга чейин эле кошуп келет кристаллдардычы. Ушуну менен биз тамактын татымалдар менен дагы биз тамакты түрлөнтүп жасасак болот экен да. Майды азайтып, анан ошондой эле кандай крупа деп коет го, ошо крупалардын кандай түрлөрүн колдоносуңар дегенде, көп жерлерде мисалы үчүн гречка же болбосо горохтун түрлөрүн, чечевица, ушундайларды көп колдонбойбуз деп айтышат да. Бирок жаш балдар аябай жакшы көрүшөт гречка, горохтордучу. Көбүнчөсү эле биз ушу крахмалы көп азык түлүктөргө көп басым кыла беребиз да. Мисалы үчүн ундан жасалган макарон же болбосо картошка, аларды бизге ошо жасаганда жеңил болуп көнүп калган үчүнбү же эмне үчүн билбейм. Гречканы мисалы үчүн орустар айтышат экен го, царица круп депчи, ханшасы деп айтат экен да. Ошо составында дан өсүмдүктөрүнүн ханшасы деп айтышат экен. Аябай микроэлементтерге бай экен да. Горохтагы иче карындарыбызга тазалап кеткенде, ошо химикаттарды, ар кандай зыяндуу заттарды тазалап кеткенге аябай жакшы жардам берет экен. Бирок ошол горохтун түрлөрүн жегенден кийин 2 сааттай артынан суу ичпеш керек экен. Ошондой эле чай да ичпеш керек экен да. Анан буга чейин мен суу жөнүндө айтып атканда, ушу чай жөнүндө аябай айтып бергим келип атканда, СМСтер келип калып, бир аз башка нукка буруп кеттик, бирок азыр ошо эстегенде айтып кетейинчи. Анткени биздин маданиятта чай аябай көп ичилет эмеспи? Биз деген кыргыздын салты аябай баалайм мен, аябай сонун салттарыбыз бар да. Анан мурун менин эсимде бир жерге келгенде бизге биринчи эле ошо нан менен чай койчу, анан чай ичип отуруп турчубуз. Андан кийин анан көпкө келген болсок бир аздан тамак аш алып келип берчү да. Бирок азыр заманга жараша убакыт аябай тез өтүп, баардыгыбыз эле бош эмес, шашылыш жүргөндүктөн баардыгын эле чогуу алып келип калдык да азыр. Баары чогуу алып келип, бирок тамак менен чай ичкенде биз деген микроэлементтердин баардыгын жууп салат экенбиз да. Анын ичинен эң эле биринчи кальций менен темирди жууп салат экенбиз да. Тамак аш менен биздин ичибизге кирген ошол микроэлементтерди артынан эле чай иче калып биз жууп салат экенбиз. Ошон үчүн чайдан башка бир альтернатива деп коебуз го, ордун алмаштыра турган, балким кандайдыр бир ширелер. Эң жакшысы албетте суу. Бирок бизде эмнегедир суу ичип калдыңбы деген түшүнүк бар да. Башка эчтекең жок калдыбы дегендейчи, ушунчалык жакырланып калдыңбы деген да мааниде айтышат го дейм. Кара суу эле ичип отурат деген сыяктуу сөз бар. Бирок ошол тамак ашты биз суу менен же болбосо карап көрсөк деген кээде суюк тамакты да биз көнүп калганбыз да чай менен ичкенгечи. Бирок
чайды биз деген 15-20 мүнөттөн кийин же болбосо эң жакшысы 2 сааттан кийин ичсек, ошол ашказанда тамак ашты иче карынга түрткөнгө жардам берет экен да. Башкача айтканда тазалап кетет экен. Көбү баягы чай зыян экен, чайды ичпеш керек экен деп калышат да. Кээде ушул сөздү айтсаңчы, бирок мен дагы эстетип айтып кетким келет. Чай деген аябай сонун ичимдик, суусундук. Ооба, биз аны тамактан мурун ашказанды даярдаш үчүн ичсек жакшы. Андан кийин тамактан кийин эң жакшысы 2 саат өткөндөн кийин чайдын өзүн эле, кээ бир маданияттарда биз байкасак, чайдын өзүн эле бир таттуу шоколад менен же бир печенье менен ичип коюшат го. Ошол сыяктуу маданиятка биз да үйрөнсөк жакшы болмок да. Эми ушул угармандарыбыз айрыкча кожойкелер аябай күтүп атса керек. Эми биз ушу тамак ашты пайдалуу кылып кантип даярдайбыз, же болбосо кантип түрлөнтүп алсак болот. Жана мен жогоруда башында айта кетпедимби? Ар бир эле кожойке айрыкча айыл жерлеринде кечки тамак кечинде жасайбыз, жасашат тамакты, кечинде ичилет дегендей. Анан көп көрөм да, өзүм да ошондой жагдайларга көп туш болчумун. Эмне тамак жасаш керек деген. Бүгүн эмне тамак жасайм? Анан айла кеткенде баягы картошканы кууруп бере салмай, же оромо кылып бере салмай. Анан мындай варианттар жоктой бир айла таппай калган учурлар болот да. Ошондой биздин кожойкелерге жардам катары бир жумалык меню түзүп алуу деген маселеге токтолуп кетсек деп турам да. Ооба, жумалык меню түзгөндү биз ошо бала бакча баштаганда үйрөндүк. Анан аябай көп тарабынан пайдалуу экенин көрө алдык да. Анткени бир жума мурун убакыт бөлүп ойлонуп коет экенсиң, кайсы тамактарды жасайсың. Ошон үчүн шашылыш үйгө келгенде эмне кыла калсам деп өзүңдү таппай калбайт экенсиң да. Экинчиден ошого жараша биз дем алыш күндөрү алдын ала азык түлүктү алып койгонго, даярдап койгонго да үйрөндүк да. Мисалы үчүн 4-күнү балык жасайт экенбиз десек, анда ошо 6 дем алыш күнү эле ошол балыкты алып даярдап коебуз. Анан 3-күнү эртең балык жасайбыз, анда аны тоңдургучтан алып чыгып коюш керек, эрип даяр болуп турсун депчи. Аябай ушундай пайдасы бар экен. Анан биз ошо кечкисин тамакка басым кылып, кечкисин күчтүү тамактарды жеп атпайбызбы? Анткени ошол учурда үй бүлөбүз чогулат, ошол учурда көбүрөөк убактыбыз болот. Бирок акыркы убакта баарыбыз эле түшүнө баштадык окшойт. Көп эле адамдар көп маалымат ала баштады бул жөнүндө. Эртең мененки тамакты сөзсүз ичип чыгыш керек. Ал үчүн да биз алдын ала кам көрүшүбүз керек экен. Шашылыш бир нерселерди эле жеп чыга калбай, же болбосо ач карын кофе иче калып чыга калбай, ошондой тамагыбыз алдын ала эмне жээрибизди билиш үчүн ушундай жумалык меню түзүп алсак жакшы экен да. Жумалык меню түзгөндө биз ойлонот экенбиз да. Мисалы, кээде мындай болот го, бүгүн суюк кесме, эртең кою кесме, басып жемей бирси күнү картошка депчи. Жумалык меню жөнүндө үй бүлөңөр менен дагы сонун убакыт өткөрсө болот экен түзүп аткандачы. Эмне жесек, мисалы, бүгүн кою тамак жесек, анда ага кошумча балким помидордон шорпо жасайбыз. Ушундай шорпонун да түрлөрүн үйрөнсөк болот экен да. Кошумча чайдын ордуна биз ошо помидордон шорпону кошсок болобу, же болбосо эгерде суюк тамак жасап атсак, анда балким күчтүүрөөк оливье, салат жасап жесек болобу деп балдар менен дагы кеңешип, анан балдарыңа дагы аябай жакшы экен, алар даяр болушат, мектептен келатканда да ойлонуп келишет, бүгүн бизде мындай тамак болот депчи. Ошо финансы жагынан дагы аябай жардам болот экен. Анткени кээде деген үйгө барып эмне тамак жасай калсам деп биз жакынкы магазиндерге кире калабыз, басына деле карабай ала калабыз, же болбосо үйгө келгенден кийин жасап атып анан күрүч жок турбайбы, же болбосо бул приправа жок турбайбы, анан балдарды чуркатабыз, алар жакынкы дүкөндөрдөн барып басына карабай сатып келишет. Меню түзүп ошондой алдын ала даярданганда биздин үй бүлөлүк каражатыбызга дагы үнөмдүү болот экен да. Ошол себептен биз мен 100% ушундай кылып колдонуп атабыз деп айта албайм. Дагы деле мен ошо иштеген жумушу бар аял катары күрөшүп келем ушул нерсе мененчи. Бирок
колдонуп бир 30%, 50% ушинтип көбөйтө берсек болот экен да жашообуздачы ушул нерсени. Ошол мисалы үчүн кыргыз үй-бүлөлөрүнүн баягы дасторконунда дейличи, эми айрыкча айыл жеринде бизде дагы ушу республиканын туш тарабында угушат, айыл жерлеринде көбүрөөк угушат. Эми шаар жеринде көп мүмкүнчүлүктөр бар дегенде, азык түлүктөр кайсы дүкөнгө кирсең эми жашылча жемеш бар жогу бар дегендей, анан баягы кыргыз үй-бүлөлөрүнүн дасторконунда көбүнчөсүн жогоруда сиз айткандай түштүктө аш, түндүктө беш бармак көбүнчөсүн ушундай бир көрүнүш бар го. Анан картошка кууруп бере салуу деген сыяктуу. Сиз сунуш кыла алат белеңиз мындай жакшы бир тамактардын рецепттерин же болбосо рецепттерин болбосо дагы мисалы үчүн аталыштарын мисалы үчүн биринчи күнгө бул, экинчи күнгө бул, аны менен бул деген сыяктуу. Айыл жерлерине барганда биз жок дегенде ушу 1-2 тамакты көрсөтүп кеткенге аракет кылабыз. Анан башында мен айыл жерлерине барганда акча каражаттан кыйналган адамдар болсо бул нерселерди колдоно албайт да деп көп нерселерди эле чийип салчумун да. Бул нерселерди айтпай эле коеюн, бул нерселерди сунуштабай эле коеюн деп. Бирок биз үйлөргө барганда мен карасам адамдарда мүмкүнчүлүк азыр көп эле экен да. Каражаттары деле бар. Тамашалап айтып калам, карасам колдонгонуңар Эйван, Фаберлик анан тамак ашка деле акча көбүрөөк бөлүп койгулачы депчи. Анан ошо бир тамакты айтып кетким келет, карри деген, соус карри. Бул куркумадан жасалган тамак, татымал. Куркума рак оорусуна аябай жардам берет экен да, жок кылгангачы. Кээ бир дары дармектердин дагы аял затына тиешелүү дары дармектердин курамына кирет экен куркумачы. Анан биздин балдар болсо ошол карри деген соус кошулган тамакты аябай жакшы көрүшөт. Биз күрүч менен жейбиз. Күрүчтү тузу жок эле сууга бышырып, анан эгерде кааласаңыздар эт кошсоңуздар болот. Эт болбосо мен дымдайм. Пияз менен сабизди, картошканы бир аз эле май коям, бир аз эле. Мисалы үчүн 5-6 адамга тамак жасап атсам, чоң кашык менен бирди. Ошундай майга бардыгын салып туруп, дымдап, андан кийин суу куюп, анан бышкандан кийин, бардыгы бышкандан кийин ошо карри соусту салып туруп, 1-2 кашык. Бул дагы ар кимдин жактырганына жараша да. Эгерде коюураак каалайбыз десеңиздер, көбүрөөк кошсоңуздар болот. Эгерде суюгураак жакшы көрөбүз десе, азыраак кошсо болот да. Ошо чынында эле көп эле тамак аштарды азыр айтып калды го, рак оорусу көп жайылгандыктан рак оорусуна рак клеткаларынын жайылбашына өбөлгө түзөт экен депчи. Бирок куркуманын чын эле ошондой сапаты бар экен да. Ошон үчүн айыл жерлерине барганда мен ушул тамакты сунуштап, ушул тамакты жасап жейбиз. Куркума карри соус болсо, ошол куркума, крахмал кошулат, ошондой эле туз, анан муштун түрлөрүн да кошсо болот да. Эгерде карри соустун өзүн сатып алабыз десе, ал кымбатыраак турат. Эгерде өзүбүз жасайбыз десе, анда ошо интернетте да азыр көп го, аябай рецепттерди карап көрсө болот. Крахмал менен кошуп жасай турган болсо, ал кадимки эле мурчтар бар го, калемпирлер бизде 12 сомдук, ошондой эле сатып алса болот да. Ооба, ошентип жакшы кеңештерди бергениңиз үчүн чоң рахмат. Себеби айыл жеринде мен өзүм дагы айылда бир топ жыл эми айылда туулуп өстүм, кийин айылда жашадык дегендей, анан баягы айыл жерлеринде эми азыр дүкөндөрдө ун кененчилик болуп калды дегендей. Бир учурда биздин менин кайнатам бар кезде ал гектарлаган жерге буудай айдап, гектарлаган жерге картошка айдап, анан малды семиртип ушундай бир азык түлүктү ушинтип даярдайт элек да. Баягы буудайды чаап алып үйүбүздө ун болуп турса,
нан болуп турса, картошка болуп турса, эт болуп турса, семиз майлуу эт болуп турса болду дегендейчи. Ошондон түрүлүү тамак жасай берсе болот да дегендей түшүнүк бар эле да. Айылдарда кээ бирде чындап эле ушундай ушул бар болсо ошого да рахмат дегендейчи. Бирок ошол эле мисалы үчүн койду сатып жиберип же болбосо картошканын анча көп өлчөмдө алып калбай сатып жиберип, башка пайдалуу азыктарды сатып алуу жагында карашса, жакшы болот эле. Мисалы үчүн акчабыз жок, бизде ушул продуктылардын баардыгы бар, бирок башкасын сатып алганга акча жок болуп атса, анда ушул варианттарды караса деген ойду айткым келип атат. Балдардын бизге келип калган дагы бир СМС билдирүү бар экен. Орун бере кетеличи. Саламатсыздарбы? Мен 4 балам бар. Төрөттөн кийин да семирдим деңизчи дейт. Бирок кечкисин тамак көп жеп алам дейт. Жебесем курсагым ачып алсырап калам дейт. Түнкү саат 3-4дө да тура калып, сок же алма сыяктуу нерсени жеп алам. Семиргенимди билсем да тамакты тыя албай кыйналам. Тоюмдуу болууга сунуш бере аласызбы деген билдирүүсүн калтырыптыр. 793 номери менен бүткөн абонентте. Рахмат сурооңузга. Бул угарманыбыз кичүү баласы канчада экенин айтып кетсе аябай жакшы болмок экен. Анткени эгерде 2 жаш 3 жашка чейин биз толсок, төрөгөндөн кийинчи менин жеке оюм буга чейин ошо изилдеп келгендериме таянган боюнча бул эч нерсе эмес деп айтса болот экен да. Мен 3-чү кызымды төрөгөндө да 90 килограммга чейин толуп кеткем да. Тизелерим ооруп баштаган. Анан ошо адистерге кеңешип көрсөм, алар мындай деп айтышат экен: эгерде тизелериң ооруса, биринчи салмагыңды текшер, салмагыңды түшүрүп көр, азайтып көр. Анан ошондо да тизең ооруй берсе, ошондо анан кийин терапевтке, хирургка барып көрүнүп, дары менен дарылана башта депчи. Анан ошо ооругандыктан мен машыга баштагам да, атайын чуркап, тренажерлорго барып, бизде кантта аябай сонун тренажерлор бар, бекер, ошо жерлерге барып машыга баштагам. Анан башында айтып кетпедимби, арыктоо анан кийин зыян деген менен көп байланыштырабыз, туура тамактануу депчи. Бирок туура тамактануу эң биринчиден ден соолук менен байланыштуу болуш керек экен. Эгерде бизге суроо берген угарманыбыздын ден соолугу жакшы болсо, баласы азырынча кичинекей болсо, эгерде эмизсе баланычы, анда азырынча жол берсе болот. Бирок баары бир биринчиден ой жүгүртүүдөн башташы керек экен да. Ал өзүн соттобошу керек, айыптабашы керек. Жөн гана өзүн өзү ынандыра башташ керек экен. Мен акырындан өзүмдүн ушул адаттарымды өзгөртө башташым керек. Анткени балам чоңойгондо мен бул нерседен кыйналып калам. Эң эле жөнөкөй биз көбүнчө кийимден кыйналабыз да. Аял заты толуп кеткенде мен жолдошум күлө берет: "Ой, толо бер, мен сени ошо ойдон эле сүйөм, бирок көйнөгүң батпай кыйналасың да" депчи. Туура айтасыз. Чындап эле ар бир аял заты сулуу, чырайлуу, жакшынакай көрүнгүсү келет эмеспи? Бирок эң башкысы ден соолук. Азыркы учурда айрыкча ушул маанилүү болуп турат. Ушул өлкөбүздө карантин, коронавирустарды жайылгандан баштап ар бир адам толуктуктан дагы ден соолук биринчи маанилүү экендигин, биринчи кезекте маанилүү экенин ойлоп калдык. Бизге болсо бөлүнгөн убакыт соңуна келип калыптыр. Кыялайым сизге терең ыраазычылык билдирем. Ушул убактыңызды бөлүп, кичинекей эмчектеги балаңыз бар экен, ага карабастан ушул угармандарга пайдалуу болсун деп биз сыяктанган кожойкелерге, ушу Кыргызстандын булуң бурчунда жашап жаткан апаларга пайдалуу болсун деп кеңешиңизди берген атайын келгендигиңиз үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Сиздин да үй бүлөңүздө ар дайым жакшылыктар болсун, ден соолукта болуңуздар, бала бакыраңыздар менен аман болуңуздар. Ошентип, ардактуу угармандар, менимче ар бир кожойке үчүн пайдалуу кеңештер айтылды деп ойлойм. Жеке мен үчүн дагы жакшы кеңештер болду. Сизге рахмат. Андыктан бул кеңештер ушул үй бүлөбүздүн саламаттыгы үчүн туура тамактанууга, тамак ашты туура даярдөөгө өзгөчө көңүл бурууга ар бир кожойкеге жардам берет деген үмүттөмүн. Дайыма биз менен байланышып дагы келип туруңуз. Биз болсо, ардактуу угармандар, сиздер менен туура бир жумага коштошобуз. Эмкиде ошо балдардагы шык жөндөмдүн, таланттын өрчүшүнө апалар кантип өбөлгө боло аларыбыз тууралуу тема козголмокчу. Биз менен дайым биргеликте болуңуздар. Кайрадан эфир толкунунан аманчылыкта кездешели. Бар болуңуздар. Мекендешим, эч убакта муңайба, эви келсе чыгат бир айла. Байкап көрсөң жакшылап, дүнүйөдөн алыстап,
жакындадык билсең Кудайга. Бул күндө